нерсе көз карашы тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз деп чечтик. Бизде бүгүн конокто активист, блогер Токтомамбетов Канай мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Кош келипсиз. Келиңиз. Көрсөтүүбүздүн башында эле айтып өткөндөй, биз айымдар бир сыра өзүбүздү мактоочу бир нече фактылар айтып өттүк. Негизи эле чындыгын айтып кеткенде, азыр айымдар барлык нерсеге жетишкени, үлгүргөнү абдан аракет жасап атышат да. Үйдө дагы, жумушта дагы, мындай карьерасында дагы, анан өзүн өзү өнүктүрүүдө дагы мындай айымдар көп аракет жасагандай да. Бүгүнкү күндөгү айымдардын коомдогу орду дегенден баштайлычы, мырзанын көз карашы менен. Мен эми баягы илимди таркатып жаткан блогер катары бир аз илимге таянып айткым келет эле. Эми эгер биз илимий таануунун усулдарына таянып, мындайча айтканда тарых жана башка илимдерге таянып карасак, албетте биз көрөбүз, бүгүнкү күндө биздин коомубузда орчундуу процесстер жүрүп атат. Аялзат тууралуу айтыш керекпиз. Аялзат бүгүн өтө көп жүк алып калган. Себеби бүгүн биз биздин маданиятыбыз баягы көчмөн форматында калыптанган маданиятыбыз турат. Иш жүзүндө биз отурукташуунун ичинен капитализм деген заманда турабыз. Бул абдан оор заман. Буну мисалы Европанын элдери эч ак башынан өткөзүп чыгышкан. Ошол үчүн мисалы Европа, өнүккөн элдердин айымдардын менталитетин карасаңар такыр башка. Ал эми биздин менталитетибиз баягы көчмөндө калыптанган маданият менталитет болуп, эми бүгүнкү коомдук чарбалык, мындайча айтканда капитализмдин талаптарына жооп берем деп айымдарыбыз мындайча айтканда өтө чоң күч жана чоң кыйынчылык сезип жатат. Бул нормалдуу процесс, бул процесс ар бир элдер өткөн, бирок бир гана нерсебиз бар. Башка мисал батыш элдерде бул процесстерде эволюциялык жол менен өтсө, биз эволюциялык жол менен өтпөй атабыз. Себеби биз билебиз, тарыхтан биз кечки феодализмден социализмге өтүп кеттик. Социализмден дароо эле капитализмге кирип атабыз. Ошол менен бирге жөн гана капитализм эмес, биз глобалдашкан капитализмде турабыз. Бусунда ар бир 5 жыл сайын, ар бир 10 жыл сайын өтө чоң жана бат өзгөрүштөр болуп турат. Бүгүнкү эне өз кызына айткан акыл насааты мисалы актуалдуу эмес болуп калышы мүмкүн жана башка. Ошол менен бирге биз бүгүнкү күндө жашап аткандыктан бүгүнкү доордун мындайча айтканда каармандары ошол эле шоу бизнести караңыз, ошол эле блогерлерди караңыз жана башка. Бүгүнкү күндүн татыктуу каармандары такыр башка. Кайсы бир жылдары биздин маданиятыбызда ооба фольклорубуздан алып каныкей энебизди чачыраганды жыйнап жана башка деп келчүбүз. Күйөөсү канча акча табат, таппайт, ошого каниет жасап, уул тукум төрөп турган келин, мына ушул келин атактуу, даңктуу болчу. Бүгүн бул институттар өлүп баратат, өз актуалдыгын жоготуп баратат. Себеби капитализм бизге айтып атат, мына Бритни Спирстер бол, могу ырчыдай бол, могу жиндикан блогердей бол, ошондо сен мыкты болосуң, ошондо сен коом астында кандай бир ордуңду ээлейсиң. Биз тил менен, маданият менен өз жаштарыбызга айта берсек болот, ай сен мындай бол, тигиндей бол деп. Бирок биз билебиз, адамдын таануусу, эң күчтүү таануусу бул турмуштук таануу. Турмуштук таанууда бүгүн көрүп атат кандай коом өзгөрүп кетти. Ошол себептен албетте жаштарыбыз да өзгөрүп атат, айымдар институту өзгөрүп атат. Улуу баягы муунубуз эмне кыларын билбей ушундай бир карама каршылыкта турган бир процесстер жүрүп атат бизде. Ошол глобалдуу капитализм доорунда айтып атабыз баягы, ошо аялдар өнүгүп, өсүп, баарына жетишип үлгүрүп жатабы? Ошол доорго ылайыктуу болуп үлгүрүп жатышабы азыр? Биздин коомдо? Биздин коомдо. Жок, үлгүрүш биринчиден биз айтыш керекпиз, антип баарына үлгүрүп кетиш мүмкүн эмес. Ошентип үлгүрөм деп атып, мына Европа элдерин караңыз, айымдар төрөбөй калган, жана алар жоголуунун бособосунда турушат. Ошол эле мына баягы баары түшүнүп атасыз, кайсы элдер жөнүндө сөз болуп атат, ошол эле Германия эле Европа өнүккөн элдерди кабыл алат. Эми бул карама каршылык эне институту менен, ошо менен аял институту менен цивилизациянын ортосунда карама каршылык турат. Биз бүгүн өз айымдарыбызга карап айтабыз, ай сен
Оку, сен окугандан кийин карьераңды жаза, мыкты бол, күйөөңө жардам бер, иште жана башка деп атабыз. Ошону менен бирге сен каныкейине эстей бол деп атабыз, мондай ыймандуу бол деп атабыз. Кечиресиз, бул мүмкүн эмес. Себеби айым бүгүн үйдөн үзүлүп чыкты, мындайча айтканда эмансипация доорунда турабыз. Эмансипация доору толук бүтө элек. Бул эмне демек? Капитализм келгенден кийин кичинекей балдарды, айымдарды үйдөн сууруп чыкты да, экономикалык бирдикке айланды. Бүгүн айымдар экономикалык бирдик. Айым экономикалык бирдик болгондон кийин, экономикалык күчкө ээ болгондон кийин, албетте үйдөн да анын орду, анын сөзү өзгөрүп кетет. Мындайча айтканда баласы өзгөрөт. Күйөөсү сантехник болуп атса, айымы укмуш бир глеген аудит компаниянын чоң аудитору болуп атса, экөөнүн тапканы асман менен жер болуп атса, күйөөсү келип туруп, ай гана менин тамагым деп кыйкыра албай калат. Бул объективдүү реалдуулук. Бул жагабы, жакпайбы, бул процесстер азыр бизде жүрүп атат. Эми ушундай акыбалда биз кантип чыгып кетебиз? Бул албетте биздин коомубуздан көз каранды, коомубуздун билиминен, ан сезиминен жана илимге жасаган мамилесинен. Бул маселелерди бүгүн ар кандай кылып түшүндүрүп бере берсе болот. Мисалы, мифологиялык таануу сымал кылып түшүндүрүп бере берсе болот. Убагында мына Зевс жини келди, жана чагылган урду дегендей эле бүгүн ошого окшогон эле өзүбүздүн толгон токой билермандарыбыз толтура. Проблемалар болот, алпы проблемалар сенин ички блокторуңда, анан ата бабанын блокторунда, анан бир полелерде, анан бир дагы бирдемке деп жомокчулар толгон токой. Бунун баары мифологиялык таанууга карап. Анан айтып атпайлыбы, азыркы учурда аялдардын мурдагыга салыштырмалуу төшүгү дагы да көбөйдү деп, эгерде калса эле карай турган болсок, мейли айрым айымдар блогер болуп атат, ошол эле учурда баягы үйдөгү негизги милдетти аткарып, үй бүлөсүн багуучу дагы милдетти аткарып атат да. Эмне үчүн аялдар азыркы учурда ушул деңгээлге түшүп калды? Эркектер багышы керек эле да негизи үй бүлөнү. Буга бул жоопту айтып кеткенде эле, капитализм заманы өзү келгенде биз билебиз 500 жыл мурун кичинекей балдар, айымдар эч качан коомго чыкчу эмес. Ал эркектин аркасында болчу. Эркек бүт жанакы азык затты, ырыскыны таап келчү. Кийинчерээк капитализм келди да, технология өнүктү. Эми эркектин жумушун технологиянын эсебинен кичинекей балдар жана айымдар аткара баштады. Ошол эле фабрикаларды эстейли, ага физикалык чоң күч кереги жок болуп калды. Кичинекей бала кнопканы басып, же рычагты басып, же айым ошол техниканы өздөшкөнгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошону менен бирге биз билебиз, капитализм деген эмне? Капитализм деген биринчи учурда киреше табуу. Ошентип киреше табам деп үйдөгү кичинекей балдар, айымдар экономикалык бирдик болуп калды. Ушинтип өзгөрүүлөр пайда болду. Бүгүнкү күндө өтө татаал, кечиресиз, бүгүнкү күндө өтө татаалдашкан заман. Бүгүнкү күндө айым жөн үйдө отуруп бере албайт. Ал отурам десе да отура албайт, себеби анын маданият бүгүнкү күндүн маданияты. Кечиресиз, бүгүнкү күн биз дүйнөлүк маданияттын бир алкагында турабыз. Биз маданият өзүбүз баягы иштеп чыкпайбыз. Маданият алганыбыз Голливуддун кинолору жана башка. Ошонун баары бизге айтып атат, ай сен тиги мындай начар болбо, сен эшикке чык, сен иште, сен төрөсөң да иштеп ошо балага няня тап, сен мыкты бол, сен мындай бол деп өзү бүгүнкү күндүн маданияты айымдарды үгүттөйт. Ошол себептен бүгүн жөн эле күйөөсүнө каниет кылып, бүгүн деле толтура бала ачкадан өлүп калбайт, ар бир күйөө эптеп акча табат кандай болсо да. Бирок ага каниет кылып үйдө отура бергендей айымдардын маданияты калбай калды. Себеби бүгүнкү күндүн реалдуулугу маданияты бузуп атат да, жана башка нерселерди айтып атат. Сиз ойлойсуз бузуп атат деп? Албетте кечиресиз. Телевизордо болуп аткан клиптер, кинолор бузбай эле. Сөзүңүзгө аралчы, ошол эле учурда аял баягы айрым айымдар бар да, мектептин программасы менен эле мектепти 11-класста бүтүп алып эле турмушка чыгып кеткен. Бирок ошол айым мындай үйдө эле отура берсе, эч жакка чыкпаса, жогорку окуу жайдан билим албаса, анда ал кийин балдарына канчалык деңгээлде сапаттуу тарбия бере алат деген да суроо болушу мүмкүн да. Демек сиз айымдардын билим алып, коомго аралашып, өзүнүн өстүрүүсүнө кошуласызбы? Албетте, жок. Сиз мени дароо эле бул патриархалдуу көз караштагы эски адаммын деп айтып коюштун кереги жок. Мен жөн гана бүгүнкү күндөгү оор акыбалды ачыктагым келип турат. Мен бир жааттан алып караганда. Албетте.
айымдарды эч окутпай үйгө отургузуп коюп андай мүмкүн эмес, андай кылалы десек андай Афганистан болбойт, андай туура айтасыз. мүмкүн эмес, кечиресиз. Бүгүн биздин айымдар коомдун эмгегинде кандай өз чоң салымы бар. Мына биз силерди эле алалы, мына сиз бүгүнкү күндө эмне деген кызмат кылып келатасыңар коомго. Эми кечиресиз, айымдарды бүгүн үйдө кармоо мүмкүн эмес болуп калды. Ал заман өтүп кетти. Социализм келип, биз болду 20-кылымга, 21 кылымга аттадык. Биз баарыбыз билимдүү болдук. Бул мүмкүн эмес. Канай мырза, негизи эле баягы капитализм деп атасыз эми. Бул доор кандайдыр бир деңгээлде эркектерди алсыратып койгон жокпу? Же болбосо мындайча айтканда, эмнеге анда аял киши өзүнүн баягы түзмө-түз милдетинен алыстап, үйдөн ажырап, ана экономикалык бирдик болуп калды. Буга деген эркек кишинин бир аз өз милдеттеринен алысташы дагы таасир этиши мүмкүн да, туурабы? Албетте. Ошол үчүн көптөгөн ар кандай романтикалык жана башка чыгармаларда айтат, бул заман айымдардын заманы деп бекеринен айтпайт. Бул дүйнө айымдардын дүйнөсү жана башка деп көп сөздөр айтылат. Бул бекеринен эмес, себеби капиталисттик доор ушундай. Эң чоң баалуулук бул материалдуу баалуулук. Кайсы бир жылдары, мисалы, көчмөндү алгыла, же болбосо ошол эле феодализм жашоосун алгыла, анда түшүнүктөр такыр башка болчу. Эң чоң баалуулуктар материалдуу баалуулук эмес болчу. Буржуазный революция келиши менен албетте бүт заман өзгөрүп кетти. Бүгүн ким экономикалык күчкө ээ болсо, ошол адам жакшы, ошол адам мыкты, кандай гана болбосун. Бул эмне демек? Бул демек, эркектер жана цивилизациянын өсүшү менен цивилизацияда көптөгөн жумуштар пайда болуп кетип атат. Айымдар аткара алган. Кээ бир иштерди айымдар эркектерден жакшы аткарып коет. Кээ бир иштерге эркек өз табигаты менен бара албайт, айымдар бара алат. Ошентип бул процессти токтотуу мүмкүн эмес. Эмансипация деген ушу. Айымдар менен эркектердин тарыхтагы ролу теңдешип келатат. 5000 жыл мурун башталган, же болбосо андан да көп, патриархалдык заман акырындан урап келатат. Бул табигый процесс, адамзаттын алкагында жүрүп жатат. Буга эч ким эчтеке кыла албайт. Демек, сиздин оюңузча, айымдар азыр деген баягы экономикалык күчкө ээ болуп жатат, мисалы. Алардын демек үй бүлөдөгү сөзү оор болот. Бул нерседе демек эркек киши бир аз алсыз дегенди моюнубузга аласыз, мырзалар азыр. Бул процесс бүт дүйнөдө жүрүп жатат да, кечиресиз. Дүйнө жүзүндө карап келиңиз. Эмне үчүн баягы эме сыяктуу эле да. Илгери баягы Аттила варвар ушул эле биздин Евразиядан чыгып барган тиги Греция мисалы аябай эметип турган болчу. Өнүгүп турган болчу. Эми ошол жактын аябай өнүккөн айымдары Аттиланы карап айтышканда, бул ушундай дикий деп, бирок ошол менен бирге аны жактырышкан. Себеби анын өзүнүн баягы жапайлыгы наңыз тиги таза эркектик векторду алып келаткан болчу да. Мисалы, бул процесс азыркыга чейин жүрүп атат. Бул нормалдуу нерсе. Цивилизация өзүнүн ыкмалары менен адамды өзүнүн касиеттеринен үзө баштайт бара. Айымчылыктан, эркекчиликтен. Бул адамзаттын проблемасы. Бирок менин оюмча, сиз азыр эркектердин жоопкерчилигин бир аз мындай жеңилдетип койгонсуп жатасыз да. Бул деген табигый нерсе, бул деген баягы закон ченемдүү көрүнүш деп коюпчу, мисалы. Аялдар өнүгүп, окуп, иштеп жатышат да. Эркектер эмнеге ошол эле жумушту эркектер жасабай жатышат азыркы бүгүнкү күндө? Табигый көрүнүшүн деп койсок азыр айрым эркектер, баардык эмес, албетте баардык эмес, бирок айрым эркектерде. Сиз айтып аткан нерсе чын-чында иш жүзүндө андай эмес. Эркектер деле айымдар сыяктуу эле өнүккүсү келип, себеби өнүгүүнүн аркасынан жакшы болуп атат. Ошол себептен баары эле өнүккөнгө умтулуп атат. Бир эле айымдардын өнүкүүгө умтулганы биздин көзүбүзгө урунуп атат. Себеби мурда айымдар үйдө отурчу. Бүгүн айымдар ар кайсы тренинг жана башкаларга барып тигинтем минтем деп атса, бул процесстер көзүбүзгө урунуп атат. Ошол себептен гана биз айтып атабыз айымдар деп. Иш жүзүндө карап келгенде теңме-тең эле келатышат. Андан кийин биз азыр айтып өттүк, аялдардын коомдогу орду өзгөрүп, баягы түшү көбүрөөк боло баштады депчи. Азыркы учурда мырзалардын, эркек кишинин үй бүлөдөгү жана коомдогу орду кандай болуп атат? Негизи кандай болушу керек? Эми негизи кандай болуш керек дегенге айтыш менин дараметим жете жок. Эми албетте бул баягы чоң илимий теориялык изилдөөнүн кийин айтыш керек. Мен бир нерсе гана айта алам. Бүгүнкү бул коомдун, бүгүнкү биздин цивилизациябыздын карама каршылыгы бар.
Бир жагынан биз айтып атабыз, айымдарга табигат кайра жаралуу функциясын берген. Туурабы? Айымдар төрөйт. Ошо айымдар төрөгөн эсебинен адамзат уланып келатат. Бир жагынан цивилизация аны алып айтып атат, сен экономикалык бирдик бол деп атат, сен мыкты бол деп атат, сен карьерист бол деп атат. Кечиресиз, экономикалык бирдик болом деген күнү капиталисттик доордо бул эркектик касиетке ээ боло баштайт айым. Себеби жиреп өзүнө жумуш табат, жиреп өзүнө карьера жасайт, жана башка. Ошол себептен ар кандай будь стерва, анан будь такой сикой деген толгон токой психологдор бар, Мисалы, айымды өз айымдык касиетинен үзө турган бир жалган илимдер толтурат. Мындайча айтканда бул карама-каршылык. Бул карама-каршылыкты мисалы социализмде бир чечкенге аракет кылышкан. Ооба, айымдар заводдо иштеп атышты, айымдар ар кайсы фабрикаларда иштеп атышты, бирок ошол менен бирге айымдар төрөөрдө ага чоң жардам берип атышты. Садиктер болуп атты, декреттик отпусктар чоң болуп атты, жана башка, жана төрөйм деген айымга баягы ишинен кетирүүчү эмес. Эч мындай, бүгүнкү күндө төрөйм деп көрүңүзчү, сизди иштен алып салат. Сизге эч ким эчтеке төлөп бербейт. Себеби бүгүн капитализм. Сизди жөн эле тиги задним числом уволься деп коет, болду. Бул мыйзам, бул бүгүнкү көрүнүш. Ошол себептен мындай нерселерди коом өзү, коомдук баягы ойлонуу менен, коомдук чечүү менен кандайдыр бир чечимге келиш керек. Бүгүнкү күндө бул карама-каршылыкты социализмден башка эч ким туура чечүү жолун айта элек. Бирөөлөр айтып атат, жок, айымдарды үйгө калтырабыз деп атат. Ал да мүмкүн эмес. Бирөөлөр айтып атат, жок, укмуш заманбап болуп кетебиз деп атат. Кечиресиз, андай болуп кетсек, анда биз жоголто кетишибиз мүмкүн. Тең салмактуулукту кармаш керек экен, Албетте, бул балансты кармоо өтө оор. Мен билишимче, социализмден башка туура ыкма дагы жолуга элекмин илимде. Мүмкүн бардыр, мен тааныш эмесмин. Тең салам. Биз азыр кыска тыныгуудан кийин маегибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Тең сегендер үчүн биз көрсөтүүсү улантабыз. Биз жана бетке массаж жасайт дегенде деле уктук да, билдик. Чындыгында аял кишиге канчалык көп түйшүк болгон сайын мындай өз деле мындай физикалык жактан деле бир аз кичирее берет экен да. Бул мындай айымдар үчүн маалымат болду да. Эми азыр көрсөтүүсү улантып мындай дейбиз да. Чындыгында түйшүгү көп айымдардын. Эркек киши тарабынан, мырза тарабынан ошол эле учурда кайын журтуна да кызмат кылат, бала төрөп, бала төрөгөндөн кийин дагы ар кандай түйшүктөр болот. Жолдошу тарабынан кандай колдоо көргөзүлүшү керек айымга үй бүлө ичинде? Жолдошу тарабынан колдоо десеңер, албетте бүгүнкү күндө эң чоң колдоо бул акча. Экономикалык бирдик тууралуу сүйлөшөбүз. Сезимдик жактан алып карасак. Сезимдик жактан албетте колдоо болуш керек. Эми колдоо ооба, айымдар өзү сезимтал эмеспи? Бирок албетте колдоо болуш керек. Ар түрүптүү колдоо, моралдык жактан, эмоционалдык жактан, ошол эле жылуу сөздө жана башка. Эми бүгүн эркектер деле түшүнүп турат, айымдар башка, бүгүн айымдар өзгөрүп атат. Ага жараша, мен оюмча эркектер деле мындай бир аз сыпайы болгонго аракет кылып атышат, өзгөчө шаарда жашагандар. Себеби шаардык жашоо өзү буга түртүп келет. Ар тараптан аракет кылыш керек эркекте, албетте. Бул чоң процесс. Үй бүлө бул өтө татаал процесс. Үй бүлө деген үй бүлө чоң институт. Үй бүлөгө ар бир ошо үй бүлөнүн катышуучусу өзүнүн өмүрүн, күчүн, убактысын, энергиясын толугу берет. Ошентип атып эркектин да ден соолугу кетет, айымдардын да ден соолугу кетет. Ошентип атып биз кийинки муунга өмүр берип атабыз. Ал билимдүү болсун, жана башка болсун деп өзүбүз обедибизден экономить этебиз, өзүбүздүн кайсы бир кызыкчылыктардан курманчылык жасайбыз, ошол балдарыбызга жетсин деп. Мына биздин ата энебиз да ушинтип жашап келген, биз да ушинтип жашап келатабыз. Бул толугу мындай нормалдуу процесс. Бирок бүгүнкү күндө кайра эле капитализм жамандап кетейин. Капитализм адамды индивидуализмге тартат. Себеби ар бир өзүнө көбүрөөк көңүл бур дейт. Себеби бунун баары бизнес. Ошол себептен ошо айымдарды сен балага кечке эле көңүл бура бербей, өзүңө да көңүл бур, мондай крем сатып ал деп ушундай нерселер бүгүнкү заманда көп. Эми бирок ошол үчүн үй бүлөлүк институттун маңызын илимий жактан ачыктап бергенге биз даяр болуш керекпиз. Деги эле илимий таануунун усулдары менен бир аз болсо да тааныш болуш керекпиз. Мисалы азыр бирөө бизди карап туруп эле кандайдыр бир сезимтал көз караш менен айтышы мүмкүн. Ай, бул кайдагы неме, өзү эркек башы менен туруп алып айымдардын проблема көйгөйүн айтып атат. Өзү керек болсо жанындагы байкуш айымга орун берип койбойт экен. Бул эки айымдын ортосунда отуруп алыптыр, жана башка деген туурабы. Эми силердин баягы программаларда өзүнүн
концепциялар бар, жана башка дегендей. Ошол себептен сезимтал нерсе бир карап коюп эле баа чыгарып, мындай бир чечим чыгарып берүү, бул сезимталдан ал ар дайым жаңылышып калышы мүмкүн. Ошол себептен илимий усулдардын танууга, илимий теориялык изилдөөнүн усулдарына, илимий тиги акыйкаттын критерийлерин билгенге чакырып кетет элем да баарыбызды. Эркек кишилер негизи баягы окуп, өнүгүп туруш керек да алар дагы, туурабы? Сиз айтып кеттиңиз, теңме-тең эле болуп жатат деп, бирок практика жүзүндө мындай караганда көбүнчө баягы тренингтерде, окуу жайларда окуп аткан же ошол эле магистратурага барып, андай өзүн өзү өнүктүрүп жаткандар көбүнчө көрүп жатканда аялдар да. Эркек кишилер бир убакытка чейин өнүгүп, андан кийин баардык эмес, албетте көп нерсе деп атам да эми. Анан ошол эркектерге кандай көз карашыңыз? Жок, ал мен кандай кепке кеңеш айтып кетесиз? Азыркы биздин баамдообуз бул бир аз жаңылыш баамдоо болуп калат. Себеби биз түшүнүш керекпиз. Биз бирок аябай эң либералдуу мамлекетпиз. Бул эмне демек? Бул демек бизге ар кандай идеялар толук бизге кирип келген. Ошол менен бирге жанакы эле айтып аткан коуч, курс, анын баары түшүнүш керекпиз. Бул акча өндүрүүнүн дагы бир ыкмасы. Ошол себептен тияктан окуп келишет да, бияка келип алып окутам деп, алар акча таап атат. Буну түшүнүш керекпиз. Айымдар өзү сезимтал болот, ар кандай нерселерге ар дайым бара берет. Ошол эле финансовый пирамидадан баштап, анан курсы айтишник, анан курсы бирдемке, ошого барсаң жакшы акча табасың, байып кетесиң, жана башка. Ошол себептен бизде коучерлер абдан өнүккөн, ага биздин юридикалык мыйзам базабыз жол ачып турат. Ошон менен бирге түшүнүш керекпиз, айымдар үйдө отуруп атат азыр, баары бир кандай болсо да бала менен. Анан декрет маалында да бир аз иштеп калайын, бир аз таап калайын деп аракет кылып атат. Ошол себептен айымдар ошондой курстарга өзүн өнүгүү жана башкага бир аз көп баргандай. Бирок иш жүзүндө эркек өзүнүн ишинде иштеп атат, эркек бир жерде инженер болобу, сантехник болобу, сварщик болобу, ал анс деле болгон күчүн жумшап атат үй бүлөгө бирдемке таап келейин деп. Анан ал дагы барып алып, ана личностный рост бирдемке. Ал эркек деген практикада жашап атат, объективдүү реалдуулукка бир аз жакыныраак жашайт. Ал түшүнөт, мен заводдо иштеп атам, тиги ТЭЦте сварщик болуп, мен личностный рост кыламбы, ана Роберт Кийосакини 5 жол окуймбу, ал мага таасир этпейт. Мен баары бир биринчи разрядка жетмейин, зарплатам көтөрүлбөйт, ал анын баарын түшүнүп турат. Ошол себептен ал кандай коучер, моучер жанакындай инфо бизнеске барбайт. Ал эми аялды үйдө болуп атса, байкуш бирдемке аракет кылгысы келип атат, үйдө эле отурат, баланы чоңойтуп атат. Мейли мен деле бир жардам кылайын деп, күйөөмө бир жардам кылайын, бирдемке табайын деп. Анан ошентип азгырылып кетип атат ар кайсы курстарга. Иш жүзүндө айымдар өнүгүп атат, эркектер өнүкпөй атат деген бизге жалган мындай түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Чоң рахмат, Канай мырза. Чындыгын айтканда баягы реалдуу картинаны мырза тараптан айтып бердиңиз. Сиздин көз карашыңыз да биз үчүн абдан кызыктуу болду. Негизи эле үй бүлөдө негизи аял киши да, эркек киши дагы өнүгүп, мындай бир темпте кетип бараткан жакшы болот да. Бирөөсү өйдө чыгып, экинчиси ылдый жакта калып калгандай болбой, мындай бир темпте сүйлөшкөнүнө дагы, пикир алышканына дагы бул абдан жакшы фактор болуп эсептелинет. Ошондуктан үй бүлөдө бардык нерсе өнүгүүнүн үстүндө болсун, бардык адамдар өнүгүүнүн үстүндө болсун, жубайлар демекчибиз. Чоң рахмат сизге. Коногубузга терең ыраазычылык билдиребиз. Айтып өткөндөй эле, чындыгында аял киши өзүнүн сүйгөн жумушу менен алек болуп, дайыма өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүндө болсо, дайыма утушта болот. Ал эми жана айтып өткөндөй эле, эркектик энергияны өзүңүзгө алуудан баш тартыңыз, урматтуу көрүүчү. Эгерде сиз бүгүнкү көрүүнү башынан баштап көрөм десеңиз, анда сөзсүз түрдө биздин Instagram, TikTok, YouTube баракчаларыбызга Арузат ТВ деп издеп катталып, ошондой эле УТРКнын башкы YouTube каналына дагы чыккан көрсөтүүлөрүбүздү кайталап көрсөңүз болот. Сак саламаттуу болуңуздар. Эмне көрүшкөнгө чейин.